УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жыл сайын кичинекей бөбөктөр менен жеткинжектердин кубанычына, бактылуу балалыгына дагы да себепчи болууну салтка айлантып алганы бар. Алардын катарын Бишкектеги угуусу начар жана кечирээк укпай калган балдардын атайын жалпы билим берүү жатак мектебинин тарбиялануучулары да толуктайт. Бул жолу да жыл жаңыраар алдында таттуу шириндиктерди, оюнчуктарды тартуулап балдардын жана жалпы жамааттын келе жаткан майрамы менен куттуктап келди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев аталган мекеменин жалпы окутуучулар курамын жана окуучуларды куттуктап, аларга жакшы каалоо тилектерин жеткирди. Ошондой эле аталган мектеп интернатынын спорт залы менен актылык залы капиталдык ремонттон өткөрүлө тургандыгын белгиледи. Окуучулар, урматтуу тарбиялоочулар, урматтуу жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери жана катышып отургандар, баарыңыздарды ушу келе жаткан жаңылыңыздармен куттуктаймын. В этом году также, как и всегда, мы вам вручаем 1 миллион сомов. Я очень надеюсь в порядочности наших преподавателей, родителей, которые здесь есть и находятся, мы постоянно с ними связываемся, что переданные средства будет использоваться по назначению, естественно, будет приносить какие-то результаты, какие-то помощь нашим уважаемым детям. Воспитатели, мы решили в следующем году, даст Бог, в 2025 году полностью отремонтировать данный зал, актовый зал. И решили вам еще отремонтировать спортзал, который таким образом, я очень надеюсь, мы внесем свою лепту в развитие нашей школы. Спасибо вам всем. Слава Украине! Майрамдык иш-чарага билим берүү министринин орун басары Бекжан Суаналиев да катышты. Алар жатак мектептин окуучулары тарабынан атайы даярдалган майрамдык концерттик программасына күбө болушту. Салтанаттын жүрүшүндө таланттуу жаш жеткинчек мамлекет башчысы Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке жана өлкөнүн футбол курамынын жалпы оюнчуларына өзү тарткан сүрөтүн белек катары тартуулады. Нашему футболисту и президенту. О, молодец, спасибо. Это я, да? Молодец, рахмат, молодец. Ошентип УКМКнын жетекчилигинин жана өздүк курамынын атынан окуучуларга жаңы жылдык белектер жана 1 миллион сом акчалай сыйлык тапшырылды. Жыл сайын ар тараптуу колдоосун ылантып, белектер менен балдардын келечегине кам көрүп жаткан Камчыбек Ташиевдин жеке өзүнө жана УКМКнын бардык кызматкерлерине, мектептин жалпы жамааты жана балдардын ата-энелери тарабынан ыраазычылыктар айтылды. Бул негизи бир 10 жылдан ашык бери жылда келип бизге жардам берип, не только жаңы жыл майрамында негизи эле биздин мектепти колго алып, колдоо көрсөтүп жардам берип турат. Камчыбек Кыдыршаевич. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз, дайыма айтабыз, ден соолук каалайбыз. Акча бизге бөлүнөт эле да, бирок ал баары деле каражат кичине жетпейт. Ошондуктан ГКНБнын председатели бизге бөлүп берген, белек кылып берген акчалар аябай жардам болот да. Биздин мектепте канчалаган жетишпеген нерсенин баарын ремонттоп берди, жаркыратты да. Кыскасы мектебибиз ушундай жаман ремонт керек болуп турган мезгилде Камчыбек Кыдыршаевдин эмгеги менен көп нерселер орундалды, аткарылды. Мына столовый жаркылдап турат, баардык эмне керек болсо столовойго бүт алып келип беришти. Камчыбек Кыдыршаевга рахмат. Абдан биздин мектепке чоң салымдарды кошуп берип атат. Мына келе жаткан жаңы жылга балдарды ушундай чоң кубанычта кылды. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызга көңүл бөлгөн үчүн рахмат. Ушул жерде окутуп аткан мугалимдерге,
Аларга ушунчалык мүмкүнчүлүк жаратып, аларды өздөрүнүн балдарындай көңүлдөрүн өксүтпөй карагандары үчүн аларга да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Белгилесек, аталган Бишкектеги угуусу начар жана кечирээк укпай калган балдардын атайын жалпы билим берүү жатак мектебине Камчыбек Ташиев тарабынан жыл сайын каржылык жана керектүү муктаждыктар менен колдоо көрсөтүлүп келүүдө. Буга чейин аталган мектептин тарбиялануучуларына ыңгайлуу шарттарды камсыз кылуу максатында ашканасын толук менен оңдоп түзөөдөн өткөрүп, мектепке каттаган жолго асфальт төшөлгөн болчу. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.